Бишкектин чок ортосуна аскер техникалары коюлду. Бишкектеги Ала Тоо жана Эски аянттарында жаңы аскер техникалар менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине бериле турчу өрт өчүрүүчү автоунаалар тизилди. Буга чейин Ала Тоо жана Эски аянттарга 24 март кечки саат 22:00дөн 25 март саат 11:00 чейин кирүүгө болбой турганы кабарланган. Анда Панфилов көчөсүнөн Эркиндик проспектисине чейин тосуулар айтылат. Бул иштер чек арачылар менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы техникаларды тапшыруу салтанатына байланыштуу жасалууда. Эске салсак, Кыргызстанга 22 мартта Россиядан өрт өчүрүүчү заманбап 58 техника алып келинген. Мына тигрлар келип да. Жаңы мына башмана жакта канча машина келген? 100дөн ашык эле. 100дөн ашык. Кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. Окуянын чоо жайы. Бүгүн 24 мартта Кыргыз-тажик чек арасында асманга эскертүү иретинде ок атылды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Лейлек районуна караштуу Борбордук айылында чек арачылар УКМК кызматкерлери менен биргеликте кампалардын биринен пластик жүктөлгөн Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунааны табышкан. Териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн машинаны чек ара заставасына жеткирүү чечими кабыл алынган. Кампанын ээси рулду башкарып, УКМКнын 2 чек арачысы аны коштоп жөнөгөн. Арка Борбордук айылына жеткенде айдоочу Тажикстандын 15-20 жараны топтошуп турган жерге автоунааны токтотуп качып кеткен. Тажикстандыктар Кыргызстандын чек арачыларын кармоого аракет жасашкан. Hyundai Porter унаасынын артында келе жаткан жаңы жер чек ара заставасынын жетекчиси асманга 2 ирет эскертүү иретинде ок чыгарган. Тажикстандыктар кыргыз чек арачыларын кармап кала албаганы менен бир дана огу жок Калашников автоматы менен бир радио станцияны алып кетүүгө үлгүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматы. Тажикстандыктар кыргызстандык аскерлердин автоматын кайтарды. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуядан кийин Кыргызстандын Лейлек жана Тажикстандын Канчи багыттары боюнча чек ара өкүлдөрү жолукту. Чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу саат 18:50дө Арка Борбордук транзиттик автоунаа жолунун аймагында өткөн. Ага эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жолугушуунун жыйынтыгында тажик тараптын жарандары кыргызстандык чек арачынын тартып алган АК-74 автоматын кайтарып берди. Ал эми радиостанция изделип жатканын айтты деп жазылган маалыматта. Саат 21:00 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Парктагы кыздарды көргөн эркек аларга жыныс мүчөсүн көргөзүп тийише баштаган. Бишкекте Ататүрк сейил багында эркек киши кыздарга жыныс мүчөсүн көргөзгөн. Blacklist KG өзүнүн Telegram каналында билдиргендей, окуя 21 март күнү кечки саат 6:30 болгон. Кыздардын айтымында ошол күнү алар отургучта отуруп, жанынан өзүн кызыктай алып жүргөн эркекти көрүшкөн. Анан кыздарды карап, жыныстык мүчөсүн алып чыгып, мастурбация менен алектене баштаган. Мен коркуп кеттим. Мен телефонду алып, видеого тартып баштадым. Ал бадалдын арасына жашынып, качып кетти, деди кыздардын бири. Фурадагы унду ташыган кыргыз аял. Аял киши фурадагы унду ташып жатат деп билдирди күбө. Окуя Аламүдүн районунун Төмөнкү Аларча орто мектебинде болгон. Унду ата-энелердин бири жана мектептин тазалык кызматкери ташып жатат. Төмөнкү класстын окуучулары үчүн келген унду түшүргөнгө эч ким жок болчу деп жазды күбө. Асель Кадырбекова кооперативге алданып калганын айтып чыкты. Ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасындагы сторис бөлүмүнө кооперативге алданып калганын айтып жазып чыкты. Ал кооперативи жок эле жашап жүрбөдүк беле. Кайдан чыкты бул бали? Билем, мени көп угушат, көрүшөт. Сиздерге менин окуям сабак болсун. Алданбаңыздар, ишенбеңиздер. Көп жомокторго ишене бербей, эми иштейли. Ар бир адамга адам көтөрө алган сыноо берет деп жазган ырчы. Доллар кечегиге салыштырмалуу арзандады.
Бүгүн 24 мартта саат 17:00 карата Кыргызстандагы коммерциялык банктарда доллардын баасы 91,92,5 сом сатып алуу жана 93,94 сом сатуу болууда. Саат 10:30да доллардын наркы 90,93 сом сатып алуу жана 92,95 сом сатуу болчу. Кече 23 мартта банктар долларды 96,98 сомго сатып алып, 97,99 сомго сатып жатышкан. Россияда кыргызстандык жигиттер героин менен кармалды. Волгоград облусунун Светлоярск районунда Кыргызстандын жарандары кармалды. Алар бара жаткан унадан 1,5 килограмм героин табылды. Полициянын маалыматына караганда, жол тескөөчүлөр 28 жаштагы кыргызстандык жигит башкарган унаны токтотушкан. Айдоочунун жанында Кыргызстандын 26 жаштагы жараны бар болчу. Унаны кароо учурунда кызматтык ит алдыңкы отуруштун алдынан такси деген белгиси бар буюмду тапкан. Буюмдун ичинде 1,5 килограмм героин бар болчу деп айтылат полициянын билдирүүсүндө. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары митингге чыкты. Бүгүн 24 мартта Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары номер 47 абактын жанына чогулду. Алар мурунку президент кече 1 май райондук сотуна бир футболка менен жеткирилгенине нааразы. Чогулгандардын айтымында Атамбаевдин ден соолугу сот процесстерине катышууга мүмкүнчүлүк бербейт, бирок кече аны күч менен жеткиришкен. Атамбаевдин тарапташы Алга Кылычев мурунку президенттин куугунтукка алынышы уят деп билдирди. Кече болгон окуяны Алмазбек Шаршеновичтин өмүрүнө кол салуу катары баалайбыз. Прокуратурадан бардык күнөөлүүлөрдүн жазаланышын талап кылабыз, деди ал. Жаза аткаруу мекемесинин алдына 50дөн ашык адам чогулган. Чогулгандардын арасында жубайы Раиса Атамбаева жана уулу Кадырбек Атамбаев да бар. Кече Атамбаев Койташ окуясы боюнча 1 май райондук сотуна жеткирилип, бирок унаадан түшүүдөн баш тарткан. Ага медициналык тез жардам кызматы чакырылып, бир аздан кийин кайра 47 абакка жеткирилген. Жазаларды аткаруу кызматынан билдиришкендей, Атамбаевди эч ким күч менен жеткирген эмес. Ал өзү процесске катышууну каалаганын билдирген. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев залалдуу шишик тартына чалдыгып, операция жасатууга муктаж болууда. Бул тууралуу Абдил Сегизбаевди коргоо боюнча түзүлгөн кыймылдын жетекчиси Адилет Али Мыктыбек билдирди. Жубайынын айтымында Абдил Сегизбаев калкан безинин залалдуу шишик тартына чалдыккан. Дарыгерлер карап көрүп, операция жасатуусу керектигин билдиришкен, деди Адилет Али Мыктыбек. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев өткөн жылдын январь айында Белизгейт деп атыккан иш боюнча камакка алынган. Май айында коронавирус жуктуруп алып, ооруканага жаткырылган. Сентябрь айында жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандыгына байланыштуу СИЗОдон УКМКнын ооруканасына которулган болчу. Ирландиялык UFC мушкери Конор Макгрегор унаны этиятсыз айдагандыгы үчүн полиция тарабынан камакка алынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Макгрегор Дублинде жол эрежесин бузган деген айып менен камакка алынган. Макгрегордун болжол менен баасы 170 000 евро болгон. Бентли унасы менен чогуу камакка алынган спортчуга айып тагылгандан кийин ал күрөө коюп, андан кийин кое берилген. Бул иш боюнча сот келерки айда болот. Белгилей кетсек, Ирландияда унаны кооптуу айдагандарга 5 000 еврого чейин айып пул салынат, же 6 айга эркинен ажыратылат. 2017 жылы Макгрегор унаны катуу ылдамдыкта айдаган үчүн сот 400 евро айып пул салган.